Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге плюс 7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Орусияда туткундар абактын кызматкерлерин барымтага алышып, ультиматум коюшту. Орусиянын Ростов облусундагы СИЗОдо туткундар абак кызматкерлерин барымтага алышты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Жеринде көп сандаган полиция, тез жардам, прокуратура кызматкерлери жүрүшөт. Учурда барымтагыларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча кызматкерлерди барымтага алгандар терроризм боюнча айыпталгандар. Алар абактын жетекчисин дагы барымтага алып алышкан. Жерине Москвадан дагы кошумча күч тартылды. Учурда Ростов-на-Дону шаарынын борборунда унаа кыймыл үчүн чектөө кирди. Маалыматтар боюнча СИЗОдо адамдарды барымтага алган кылмышкерлер автоунаа курал-жарак жана СИЗОдон чет мамлекетке чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылышууда. Булак Суперкежи. Акиев, Сайпудинов. Орусияда абактын кызматкерлерин барымтагандар кимдер экени белгилүү болду. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы абактын кызматкерлерин барымтага алгандар терроризм боюнча айыпталып камакка алынган кылмышкерлер болгон. Бул тууралуу База Telegram каналы жазды. Абак кызматкерлерин туткунга алып ультиматум койгондор Сайпудинов, Сицкеев, Камнеев, Гиреев, Акиев 6-баскычынын өздүгү азырынча тактала элек. Гиреев, Сицкеев жана Акиев 2023 декабрда теракт даярдаганы Карачай-Черкес Республикасынын жогорку сотунун имаратына кол салууну пландашкан үчүн соттолушкан. Гиреев менен Акиев 18 жылга, Сицкеев 18,5 жылга эркинен ажыратылган. Бүгүн таңга жуук Гиреев, Акиев жана Сицкеев СИЗОнун камерасындагы терезенин темир торлорун талкалап, нөөмөт бөлүмүнө кирип келишкен. Ал жерден алар абактын кызматкерлерин барымтага алышкан. Учурда алар менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Баскынчылар абактан чет мамлекетке чыгып кетүү үчүн ультиматум коюшту. Булак Суперкежи. Бычак такап. Ростов абагындагы алгачкы кадрлар жарыяланды. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы абактын кызматкерлерин барымтага алып алгандардын алгачкы сүрөттөрү Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Сүрөттө алар барымтага алган кызматкерлерге бычак такап турганы көрүнөт. Бул факты боюнча Орусиянын тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Учурда алар менен сүйлөшүү жүрүүдө. Баскынчылар аларга курал-жарак жана абактан чет мамлекетке чыгып кетүү үчүн унаа талап кылып, ультиматум коюшту. Булак Суперкежи. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосу: урматтуу мекендештер, ардактуу момун мусулмандар, барыңыздарды Курман айт майрамы менен чын дилемден куттуктаймын. Бул майрам боорукердик менен кайрымдуулук баалуулуктарын камтыган өзгөчө улуу майрам. Курман айт жана андагы жөрөлгөлөр мусулмандардын жашоо турмушунда маанилүү роль ойноп, коомдук биримдикти чыңдап, өз ара сый урматтын, эриш аркак байланыштын, кут берекенин жышааны болуп келген жана боло берет. Курман айт майрамы бүгүнкү күндө да адам баласынын дилинин тазарышына, ыймандуу, ынсаптуу, ырайымдуу, ыйбалуу болушуна үндөп келет. Бул күндү баарыбыз ар дайым кубануу менен тосуп алабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, акыркы жылдары өлкөбүздө улуттук руханий баалуулуктарды өнүктүрүү жана жайылтуу, дин тутуу эркиндигин камсыздоо боюнча бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө.
Биз албетте өлкөбүздөгү көп этностуу жана көп конфессиялуу элибиздин үмүт тилегин ишке ашырууга, өлкөдөгү ар улуттардын маданиятын сактоого, Кыргызстанды ата мекеним деп эсептеген ар бир кыргыз жаранынын бийик максаттарына жетүүсүнө өзгөчө көңүл бурабыз. Биргелешкен күч аракетибиз менен Кыргызстанды достуктун жана сабырдуулуктун өкүмү сүргөн, улутуна, тилине, динине карабастан тынчтык жана бакубатчылык орногон өлкөгө айландырабыз деп бекем ишенем. Бүгүнкү күндө өлкө мусулмандар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрдүн аркасында 6000ден ашуун мекендешибиз ажылык милдетин аткаруу үчүн алыскы сапарда жүрүшөт. Жараткандан мусулманчылык парзын аткарып жүргөн жарандарыбыздын ата мекенибиздин, эл журтубуздун өсүп өнүгүшү үчүн кылган бата дубаларынын кабыл болушун тилеймин. Алыс жакында ар кандай максаттар менен жүргөн мекендештерибизди, ошондой эле мамлекетибизге чет өлкөлөрдөн келип окуп иштеп жаткан бардык мусулмандарды бүгүнкү майрамы менен куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, майрам күнү курмандык чалып айткан тилегиңер кабыл болсун. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө ыйман уялап, ар бир үйгө ырысты толсун. Жараткан ар кандай бөөдө кырсыктардан сактап, өлкөбүз өнүгүү жолунан тайбасын. Айтыңыздар маарек болсун. Булак суу берекежи. Садыр Жапаров айт намазын Бишкектеги Борбордук мечитте окуду. Президент Садыр Жапаров Курман айт майрамына карата окулган айт намазга катышты. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. Айт намазын президент Бишкек шаарындагы Имам Саракси атындагы Борбордук мечитте окуду. Мамлекет башчысы майрамдык айт намазды мечитке келгендер менен бирге окуду. Булак суу берекежи. Кытай буунун трибунасынан Украина менен Орусияга кайрылды. Кытайдын буудагы туруктуу өкүлүнүн орун басары Ген Шуанг Украина менен Орусияны тынчтык сүйлөшүүлөрүн мүмкүн болушунча тезирээк баштоого чакырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Куралдар согушту токтото алат, бирок алар туруктуу тынчтыкка алып келбейт. Кытай чыр-чатактын катышуучуларын саясий эриктик көрсөтүп, бири-бири менен жолугуп, ок атышпоого жетиштүү жана согушту токтотуу үчүн мүмкүн болушунча тезирээк тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого чакырат деген ал буунун коопсуздук кеңешинин жыйынында. Кытай дипломаты ошондой эле эл аралык коомчулукту тынчтыкка жана адамзатка артыкчылык берүүгө, карама-каршылыктын күчөшүнө жол бербөөгө, кризистин терс кесепеттерин жоюу үчүн күчтөрдү бириктирүүгө жана саясий кырдаал үчүн шарттарды түзүү үчүн биргелешип иштөөгө чакырды. Кытай өкүлү ошондой эле АКШны Кытай тарап согушту колдоду деген жалган жалаларды таратып жатат деп айыптады. Кытай ар дайым тынчтыкка жана саясий чечимди алдыга жылдыруу үчүн сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө чакырып келет деди ал. Булак суу берекежи. Израиль согуштук операциясына тыныгуу жарыялаганын билдирди. Израилдин армиясы Газа тилкесиндеги жай тургундарга гуманитардык жардам жеткирүүнү жеңилдетүү үчүн согуштук операцияларына тыныгуу жарыялаганын маалымдады. Тыныгуу 17-июнда саат 9:00 19:00 аралыгында Керем Шалом өткөрмө бекетинен Салах ад-Дин жолуна, андан тилкенин түнүгүнө чейин болот. Сахалдын телеграм-каналдагы билдирүүсүндө мындай чечим Бириккен Улуттар уюму баштаган бир катар эл аралык уюмдар менен кошумча сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынды. Маалыматка ылайык, Рафактагы согуштук операциялар токтотулбайт, улана берет. 15-июнда Сахалдын соттолгон автоунаасы жарылып, 8 аскери мерт болгон. 10-июнда буунун коопсуздук кеңеши АКШнын Газадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сунуш кылган планын колдогон резолюция кабыл алган. Газанын 2,3 миллионго жакын калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан баш калкалап, тилкенин улам бир аймагына барып корголоого мажбур болууда. Израилдин бул тилкедеги аскердик операциясына 2023 жылдын 7-октябрындагы окуя түрткү болгон. Бул күнү куралчан адамдардын тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 кишини барымта кылган. Кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Израиль бул үчүн Хамасты айыптап, негизги максаты аны жок кылуу экенин билдирүүдө. Газа тилкесин Хамас көзөмөлдөйт. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен 8 айдан ашуун убакыттан бери бул сектордо жашаган палестиндердин 37 миңден ашууну каза болгонун анклавдын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. Бириккен Улуттар уюму бул сан чындыкка жакын болушу мүмкүн экенин кабарлаган. Булак Азаттык.